Assalamu алейкум, атучу мектеп каталышлары. Жумушчулар керек, стройка кызматына көптөгөн жумушчулар официалдуу түрдө договорлор берилет. Буюрса жумасына 2 жолу, 15 күндө ашот. Ошондой эле ар жума сайындагы багындай иштесеңиздер болот. Көптөгөн вакансиялар Улан мырзаны биз 2-нчи жолу тартып чыгарышыбыз. Мындан былтыркы жылда тартып чыгарганда көптөгөн мекемештер жумуш менен камсыз болуп, жакшы айлыктарды алып иштешкен. Азырда иштешат, азырда көптөгөн жумушчулар керек экен. Ассаламу алейкум Улан. Алейкум ассалам. Кандай жумушчулар керек? Кимдер керек? Азыр бизге вентиляция жаатындагы сантехника билген жигиттер иштей алам. Колумда өнөрүм бар деген сварщик, электрик жакшы балдар болсо, ошо 100 балага чейин набирать этет. Азыр вакансиялар бар. Өзүң билесиң, bizde трудовой договор официальный берилет. Ошол эле трудовой договордун негизинде иштей берсе, мына 2 жылдан бери өзүм келип тартып кеткенден бери 2 жылдан бери иштеп атат жигиттер. Аябай ыраазы. Ошол бизде жумасына ошол эле 15 күн. Азыр көп жерде жумуш тартиби мындай болуп калбады. Бизде ошол эле эски эле система. Саат 8ден 6га чейин 1 saat обед. Şu ventilasyaya, желательно ventilasyaya 30 bala, почти 50 bala. Santехниканы билген bala. Жылай неме өзүнүн группасы менен, өзүнүн бригадасы менен келсе, официальный трудовой договор колуна беребиз. Ар 10 күндө зарплаталарын берет атабыз. Ар 10 күнгө жетип калат да, анан ар жумасына чыгып калат кедечи. Себеби бул жерде баа официальный болгонго биздин немелерибиз, өзүбүздүн офисибиз бар, уже жакшы немелерге, деңгээлдерге жетип калдык. Бул эми регистрациясы бар документтери барларга официалдуу жумушка орношо алат. Эми мына реестрдегилер орношо албай атат, алар кандай иштесе болот? Реестрдегилер олар трудовой договор бере албайсыңар. Трудовой договор как мына подработкага чыккандар бар, подработка издеп жүргөндөр бар. Халтура, Москванын сөзүн айтканда. Москванын сөзү менен айтканда халтура деген. Халтура сыяктуу бизде иштесе болот. Жумасына расчет. Жумасына расчет. Опытныйлары канча, анан разнорабочийлерге канча? Так, разнорабочийлерге 4000ден 4,5 миңге чейин, опытныйларга 5000ден 5,5-6 миңге чейин. Бул как положено проектini түшүнөм. Мен ошол жумушту өзүм ответственность кылып, мойнума алып кете алам деген агаларыбызга, мекендештерибизге, ошондой эле биз менен чогуу иштейбиз дегенине ушундай немелерибиз бар, условияларыбыз. Ошол жумушта жакшы немелерди алып келип койгонбуз. Азыр мурун форма, спецодежда, ушулар полный биздин мойнубузда азыр. Азыр берилет, азыр келгендерге тагы. Сразу келгендерге берилет. Тамак аш өздөрү алып келеби? Тамак ашын өздөрү алып келет. Биринчи келсе жумушка, например, мен деле жумуш издеп барсам азыр ушу көйгөй болуп атпайбы? Бир жерде кидалап алып, же болбосо мындай болуп. Биринчи 3 күн иштейт, реестрге түшүп калабы, башка болобу, документи жакшы болобу? Трудовой договорду официальный беребиз. Ар 3 күн сайын расчет кылабыз. Ар 3 күн сайын. Биринчи келгендерге. Ар 3 күн сайын расчет кылып, кичине, например, квартплатасына берет, проездине, жеген ичкенине, продуктасына ар 3 күн сайын акча берип тура алабыз. Жаңы келген акчадан кыйналгандар. Акчадан кыйналгандар. Мекендештерим азыр көпчүлүгү эле реестрге түшүп, көп жерде жумушка албай атат чындыгындачы. Азыр эми халтура кылып, биринчи ушу акча таап алып, продуктаңыздарга, квартплаттарыңыздарга, ошондой эле документ туруп алганга кичине акча кылып алып, анан реестрге чыгып, официалдуу түрдө жумушка орноштурсоңуздар болот. Мына опытныйларга жакшы эле айлык экен, разнорабочийлерге деле жакшы айлык экен. Тамак аштарын өздөрү алып барат. Тамак аштарын ошол жерге столовый неме кылып койгонбуз, ачып койгонбуз. Каласа сатып алып жесе болот. Каласа сатып алып жесе болот. Каласа алып келсе болот. Тамагын ысыта турган микроволновка полный неме условиясы бар. Анан азыр мына башка областтардан көрөт да, бизди Москва областында көрбөйт. Башка областтан келсек, регистрацияга бир жардам, пререгистрацияга жардам берип, ушундай бир постоянно иштеп калсак болобу дегендер да болушу мүмкүн да. Эми постоянно иштейм деп, биз менен иштешебиз деп келген адамдарга жардам берилет.
жардам сөзсүз берилет. Если группасы менен келип, башка областтан келип перерегистрация болот дейт турган болсо, ошо машиналарыбызды коюп беребиз. Алып кирип чыгат. Границага алып чыгып келтират, московский регистрация жасап, как положено, трудовой договорундагы ошо өзүбүз жолго коюп бере алабыз. Официалдуу түрдө. Мекендештерден уктуңуздар, ушундай суроолор пайда болушу мүмкүн. Мен мындан мурун тартканда деле ушундай суроолор болгон да. Ошол үчүн суроолорду берип жатам. Жумуш издегендердин группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Кааласаңыздар ар 3 күн сайын расчет кылыңыздар, кааласаңыздар жума сайын, кааласаңыздар постоянно официалдуу трудовой договор менен. Азыр эми трудовой договор өтө маанилүү болуп калды. Москвадачы трудовой договор жок, көпчүлүгү реестрге чыгып атат, көчөдө текшерип атат, регистрациясын узартып албай атат. Официалдуу трудовой договор, официалдуу иштешин деп Россиянын бүгүнкү ушундай талабы болуп атат да. Ошол үчүн мүмкүн болушунча мындай официалдуу жумуштарга орноштурсоңуздар, мындай Россияда, тегеле Москвада кененирээк, узагыраак иштейсиңер деп билем да. Мен ушундай документтерди официалдуу кылса. Группалар менен бөлүшүңүздөр, түшүнбөгөн суроолор болсо мен номерлерин коюп койдум. Ошол жактан дагы бир толугураак маалымат алсаңыздар болот. Жумуш бул Москванын өзүндө, центринде, под Москвада эмес, Кайсы метродо бир кайтып өтөйлү. Биздин объекттер метро Кунцевскаяда бар азыр, немеде бар, Миньонникиде. Ошол жерде азыр чоң жумуш кетип атат. Өзү жакшы иштешем деген жигиттер болсо, бизде азыр персонал месталар бир 200 адамга чейин иш менен камсыз кыла алабыз да. Азыр первоначало бунусу ошо 100 бала неме вентиляция менен сантехника основной. Анан Кыргызстанда отуруп алып деле же Кыргызстанда жатып алып барсам кандай болот дегендер ам бар. Анан түнү саат иште чалып алып, мен Якутиядан чалып аттым эле. Не болуп атат депчи. Чалып туруп сүйлөп бүткөндөн кийин өчүрүп коет да. Келем иштейм деген тургандар мүмкүн болушунча мындай чындап бир жылайнасы барлар чалып келип иштесеңер болот да. Анан жөн эле Кыргызстанда туруп же башка жактарда туруп алып эле интерес кылып, жөн эле убакытты бири-бирибиздин убактын албайлы. Бири-бирибиздин убактын албайлы ачык эле. Туура жагынан түшүнүп. Группалар менен максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Жумуш издегендер балким азыр мына реестрге түшүп эч жака жумуш албаган мекендештерибиз дагы көп да. Негизи ошол реестр көйгөйүндө чечсе болот. Улам мырза өзү границага дагы машиналары бар. Границага алып келип, балким трудовой договорлор регистрация жагынан да жардам берип, эгерде иштейм деген, чындык иштейм, узак иштейм дегендерге колдон келишинче жардам берет. Ошо жакшы иштешем дегендерге реестрден чечишкени, ошо юристтер менен сүйлөшүп, маселе ошондой немелерди жолго коюп бергенге мен даярмын иштешкеничи. Улам мырзанын юристтери дагы бар. Ошо реестрден дагы чыгарып, силерге официалдуу трудовой договорлорду официалдуу түрдө алып, налог төлөнгөн, көчөдө дагы кеңири жүрсүңөр, регистрацияны узата аласыңар. Ошо документтерди тактап тапшыргандан кийин силер кайра реестрге деле түшпөйсүздөр. Багында эмес. Эгерде 1 жыл договор болсоңар, 1 жылга трудовой договор берет. Канча айга договор болсоңар, ошончо трудовой договор туруп, официалдуу түрдө бул базадан чыга турган трудовой договор да. Мен айта кетчү, трудовой договор бар го. Как положено, ай сайын, ар айдын 15 күнүндө буларга картасына акча түшөт. Ар айдын 15-inde, ар айдын 30-unda налогторун жаап турам, трудовойдун. Чтобы коопсуз жүрүш картасы култанбаш үчүн. Ооба. Мекендештер түшүндүңүздөр, группа контакттары максималдуу түрдө бөлүшүп, дагы толук маалыматты мен бере албаган суроолор болсо, ушу төмөндөгү номерге чалып айлансаңыздар болот. Москва жумуш, ошо Москва жумуш ушул Москва центринде, под Москва эмес, ошо айтып өттү, 2 метродо күндө бир 200 жумушчу керек. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жакындарыңыз менен жакшы маанайда, жагымдуу атмосферада, эң башкысы суу үстүндө эс алып, же болбосо ар кандай маараке салтанатты өзгөчө белгилөөнү кааласаңыз, анда бизге кайрылыңыздар. Туулган күн, той маараке, кыз узатуу, кандай гана жакшы саамалык болбосун, өзгөчө, керемет элес калтырган бактылуу мүнөттөрдү биз менен өткөрүңүз. Табиатка суктанып, кыргыздын даамдуу тамактарынан даамсызып, көңүлдүү эс алып, чер жазып кетиңиздер. Толук маалымат алуу үчүн экрандагы байланыш номерлерине кайрылыңыз. Бактылуу мөөнөттөрүңүздү Бекболду мырзанын командасы менен өткөрүңүз. Жария. Кыялдагы үй эми чындык. Стоп Кочевник кыймылсыз мүлк агенттиги менен үй алуу оңой жана ишенимдүү.
Россияда жашап иштеп жүргөн мекендештер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Баштапкы төлөмсүз каалаган райондон үй алып калууга жетишип калыңыз. Кимдерге ылайык? Россия жарандары, СНГ өлкөлөрүнүн жарандары, жумушчулар, мигранттар. Биздин кызматтар: ипотеканы одобрение кылуу, ипотекалык камсыздандыруу, рефинанс, сатып алуу, сатуу келишимдери, керектөөчү кредиттер, социалдык жардам алуу, салыктык кайтарым, балдар жөлөк болуу жана башка. Биздин дарек: метро Семеновская, Семеновская площадь, дом 7. Байланыш: WhatsApp +7 985 958 91 93. Суроолоруңуз болсо бизге жазыңыз. Жардам берүүгө даярбыз. Үй алыңыз, жакшы жашоо кылыңыз.